Ош шаарындагы Абсамат Масалиев жана Нурматов көчөлөрүнүн кесилишиндеги баштапкы оргума деп курулган жай, бирок билесиздер, бул жер максатына жетпей, көп пайдаланылбай, андан бери каралбай, четинен урап баштаган. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович бул оргуманы кайрадан капиталды оңдоп түзүүдөн өткөзүп, мондай мырамыр таштарды бастыртып, түнгү жарыктандырууларды койдурдуп, андан сырткары тегерегине гүл эккиле деген тапшырма берип, мондай жакшынакай бир абалга келтирилди. Бул жерде жалпысынан 3 түрлүү 3,5 миңден ашык гүлдүн түрү эгилген. Ар бирине тамчылатып сугаруу системасы орнотулган. Маселе толук түрдө чечилип, көрөтастар айлампа мурдагы абалынан кандай деңгээлде өзгөргөндүгү байкалып турат. Мырамыр таштар абдан сапаттуу жана жакшы абалда коюлган. Бир эле бул айлампа эмес, айлампанын жанында дагы бир 4 бурчтук формада гүл аянтчасы бар. Бул жер дагы айлампа сыяктуу эле 4 тарабы атайын мырамыр таштары менен коздолуп, бул жерде розанын бир канча түрү эгилген. Быйылкы жылы Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасы менен шаар аймагындагы мондай айлампаларга, көчөлөргө, каралбай турган жерлерге жалпы 120 миңден ашык роза гүлүнүн көчөттөрү эгилген. Эшигин көрүп төрүнөт. Достук айлампасы Ош шаарынын кире беришиндеги негизги босоголордун бири. Бул жактан Өзбекстан Республикасынан келсе, бул тараптан кошуна башка район, облустардан келип, ал эми бул тарапка Баткен облусуна өтүп кетет. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович кошуналардын биринчи эле кирип көргөн жери ушул жер болот. Көрктөндүрүү оңдогула, жашылдандырылгыла, жаңы гүлдөрдү, жаңы дарактарды эккиле, бул жер өзгөчө коздукка бөлөнүш керек деген тапшырма берген. Анын алкагында шаардагы башка айлампалар сыяктуу эле бул жердеги айлампага дагы мырамыр таш төшөлүп, четтери коздолгон. Андан сырткары айлампанын ичиндеги негизги бөлүккө кыргыз орнаменттери менен түшүндүрүлгөн гүлдөр, жаңы декоративдик дарактардын түрлөрү эгилген. Айлампанын 4 бурчунда мондай болгон атайын гүлдүн ордулары каралган. Бул жерлер дагы мырамыр таштар менен төшөлүп, ичине гүлдөр эгилген. Жалпы достук айлампасынын тегерегинде 4 миңден ашуун 5 түрдүү гүлдөр эгилип, коздолуп, өзүңүздөр көрүп тургандай мурунку абалынан такыр мындай салыштырып болбой турган деңгээлде өзгөрүлүп жасалган.